Достор, азыр баарында эле коронавируска текшерүүдөн өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан алсырап же ооруган адам менен байланышта болбоңуз. Өзгөчө сак болушуңуз керек. Эгерде сиз коронавирус аныкталган бирөө менен байланышта болсоңуз, сизде оорунун белгилери байкалбаса да башкаларга жуктурушуңуз мүмкүн. Андыктан кеминде 10 күн үйдө өзүнчө обочолонууңуз керек. Организмди тыңдаңыз. Коронавирустун белгилери төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Дене табынын көтөрүлүүсү, алсыроо, энтигүү, баш жана булчуңдардын оорушу, жыт жана даам сезбей калуу, ич өтүү. Эгерде оорунун белгилери пайда болсо, көңүл бурбай өтүштүрүп ийбеңиз. Башкалардан жашырбаңыз жана дароо дарыгерге кайрылыңыз. Сиз дарыгерлердин кеңешин 103-118 номерине чалып, доктор-онлайн чекит KG сайтынан онлайн, ошондой эле онлайн дарыгерлер доктор-онлайн телеграм группасынан таба аласыз. Мүмкүн болушунча үй бүлөңүздөн айрыкча тобокелчилик топтор болгон кары адамдардан же өнөкөт оорулары бар адамдардан өбөчө болуңуз. Башкалар менен бир үйдө болсоңуз, бөлмөдөн чыкпаганга аракет кылыңыз. Бет кап тагынып, хлор же дезинфекциялоочу каражаттар менен чогуу колдонуучу жайларды, ашкана, даараткана, жуунуучу бөлмө жана эшик туткаларын тазалап туруңуз. Бөлмөнү такай желдетип туруңуз. Нымдуу кылып тазалаңыз. Бул аба алмашууну камсыз кылып, вирустардын жана зыяндуу бактериялардын топтолушун азайтып, кычкылтектин көлөмүн жогорулатат. Көбүрөөк витаминдерди жана суюктуктарды ичиңиз. Лимон же ит мурунду кайнатып, же жылуу суу ичкен жакшы. Оорунун белгилери тынчсыздандырышы мүмкүн. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, аталган ооруга чалдыккан адамдардын 80% оңой жана бат айыгып кетиши мүмкүн. Кандай болбосун, ден соолугуңузга көбүрөөк көңүл буруңуз жана өзүңүздү сактаңыз. Эгерде сизге коронавирус диагнозу коюлган болсо, же сизде оору белгилери күчөп баратса, анда сизге дарыгердин жардамы керек. Бирок дарыгердин сунушун так аткарыңыз. Биринчиден, эмне кылуу керек? Дарыгердин кеңешин жана дарылоо ыкмасын алуу зарыл. Ар бир организм ар башка. Андыктан интернеттен же тааныштардан келген билдирүүлөрдөгү рецепттерди колдонбоңуз. Дарыгер менен кеңешпей туруп, антибиотиктерди эч убакта ичпеңиз. Жашаган жериңиз боюнча үй бүлөлүк медицина борборуна кайрылыңыз. Ошондой эле 118 телефону аркылуу кеңеш алсаңыз болот. Эгерде сизге ийне сайдыруу же дарыны тамчылатып алуу керек болсо, медайымды үйгө чакырып же күндүзгү стационарларга кайрылсаңыз болот. Медайымдарды Медсестры KG телеграм каналынан табууга болот. Күндүзгү стационарлар шаарда ачылган. Алар эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин иштешет. Бирок стационарлар бул оорукана эмес. Ал жерде сизге дарыларды сайып же тамчылатып бере алышат. Ал жерде көпкө турууга болбойт. Күндүзгү стационарларга бардык керектүү дары-дармектер менен келишиңиз керек. Көчөгө медициналык жардам алуу үчүн гана чыгууга керек экенин эсиңизге түйүңүз. Үйдөгү карантинди сактаңыз, бирок физикалык активдүүлүктү жоготпоңуз. Көнүгүүлөрдү жасап, аракетте болуңуз. Бөлмөнү тез-тез желдетип, нымдап, тазалаңыз. Үй бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыздап, өзүңүзчө бөлмөдө болуңуз. Идиш аяктарды жана шейшептерди да өзүнчө колдонуңуз. Жалпы колдонуучу жайларды ашкана, жуунуучу жай, даараткана жана эшик туткаларын хлор же дезинфекциялоочу заттар менен тазалаңыз. Эгер өзүңүздү жаман сезип жатсаңыз, тез жардам чакырыңыз. Тез жардамды дем алуу оорлосо, энтигүү пайда болгон учурда чакырабыз. Эгерде өнөкөт оорулар болсо, алардын белгилерин кылдаттык менен көзөмөлдөп турушуңуз керек. Өнөкөт оорулардын оорлошу да ооруканага жаткырууга себеп болот. Эгерде сиз оорунун бардык белгилери өтүп кеткенин сезсеңиз да, башкаларга жуктурбоо үчүн дагы 14 күн обочолонууда болуңуз. Эсиңизде болсун, жакшы маанай коронавирус инфекциясын дарылоонун маанилүү компоненттеринин бири. Тезинен сакайып кетиңиз. Коронавирус тез жайылып жаткандыгын көрүп жатасыз. Буга чейин көптөр анын бар экенине ишенишпей, коопсуздук чараларын көрбөй келсе, эми илдеттин баарына толук ынандык жана өзүбүзгө кам көрүшүбүз керек. Эгер сиз оорубасаңыз, кубанып тим болбостон иммунитетти чыңдаңыз. Ооруга чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүн арттыруучу бир катар кеңештер бар. Эң туура коргонуу чарасы — үйдөн чыкпоо.
Өйдөгү обочолонууда болуу вирустан коргонуунун эң ыңгайлуу жолу. Эгер сыртка чыгууга туура келсе, чогулган элден оолак болуңуз. Башкалар менен 1,5–2 метр аралыкты сактаңыз. Бет кап тагынып, аны саат сайын алмаштырыңыз. Улам жаңысын сатып албаш үчүн көп жолу колдонулчу бет кап камдап алыңыз. Аларды жууп, дезинфекциялап, кайрадан колдонууга болот. Коомдук жайларда айрыкча унааларда бет капты чечпеңиз. Бет кап сизди гана эмес, айланаңыздагы адамдарды да коргойт. Эсиңизде болсун, оорунун белгилери байкалбаган адам өзү ооруганын сезбей, башкаларга дагы жугузушу мүмкүн. Колуңуз менен көздөрдү, мурунду же оозду кармабаңыз. Колуңузду тез-тез жууп, антисептик колдонуңуз. Үйгө келгенде алып келген буюмдарды, телефон, капчык, бут кийим, сатып алган буюмдарды дезинфекциялаңыз. Көчөдө кийип келген кийимди дароо жууңуз. Витаминдерди көбүрөөк жегиле. Жашылча жемиштер иммунитетти чыңдайт. Иммунитетти кармап турууга орточо физикалык активдүүлүк, туура тамактануу жана маалы менен уктоо пайдалуу. Стресс иммунитетиңизди төмөндөтөт. Ашыкча тынчсыздануудан оолак болуу үчүн ушак айыңдарга ишенбеңиз. Ишенимдүү булактардан гана маалымат алыңыз жана ден соолукта болуңуз.